Урматтуу кесиптештер, мен жана ар кандай маселеге жазылдым эле жетпей калдык, но бирок мен азыр айтып коюуну туура көрдүм. Биринчиден, урматтуу төрага, президентибизге ыраазычылык айтып коеюн дедим эле. Эмне себептен? Өткөндө бизде ушул айдоочуларды даярдоо боюнча, алардын убактысы боюнча маселе көтөрүлүп, талаш-тартыш жаралды эле. Мына бүгүнкү күндө азыр айдоочулардын бардыгы президентибизге ыраазы болуп атышат. 4 айга чейин окутууга мүмкүнчүлүк берди. 4 айдан кийин аларды тестирлөөгө уруксат берип атат. Эми ал 1 жылдан кийин, 1 жылга чейин деген убакыт бергени бул туура эле. Себеп дегенде ал кандай айдоочу болот, анын ичинде кандай өзүн көргөзөт. Андан кийин анан наркын түбөлүктүү айдоочулук көлүгүн алат дегенде. Мен урматтуу кесиптештер, баарыңыздарды чакырып кетер элем. Сиздерди дагы, ушу мени көрүп аткан, бүгүнкү трибунада көрүп аткан айдоочуларды дагы, мына азыр бүгүн эле Каракулжадан дагы 4 адамдын өмүрү кеткен авария катталды, жол кырсыгы катталды. Мунун бардыгы ушу президентибиздин дагы, биздин дагы ушу силердин өмүрүңөргө болуп аткан эле камкордук. Бирок ушул кыскартылган мөөнөттү туура эмес пайдаланбай, кыскартып беришти, болду, биз эптеп окуп алабыз дебей, жол эрежесине дыкаттык, анан так сактоону чакырып кетер элем. Рахмат баарыңыздарга. Рахмат. Күн тартибине өтсөк, анда сөз сизде, Виктор Ырысбаевич.